видео чыккандан бери ар кандай жардамдар келип атат. Бүгүн дагы мына кайрымдуу жарандарыбыз ушундай. Буну ача берейин, ачты беле. Комплект шейшеп. Канча 3 окшойт, 3 экен. 3 комплект шейшеп. Балдарга ар бирине ушундай плеттерди алып келип беришти. Налочкасы да бар экен. Налочкаларны соң бирөөнү алып чыгарып тургузгунчу. Жапжаңы. Менен адрести сурап байланышкан болчу эртең менен эле. Анан ушинтип таштап кетишти. Бардыгы ушу балдарга арналган. Мындай плеттер менен жылуу, жумшак сон болуп турганда. Терең ыраазычылык билдиребиз. Жана кимеңиз таап билесиз. Чермеңизди. Ошо балдарга бут кийим, анан кийин эжекеге кайран черме алып келди. Жылуу сонун ушунун бардыгын бир эле кайрымдуу үй бүлө таштап кетти. Сизге прям чапчак экен, ченеп кеткендей. Алла разы болсун, рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Сизде элден жардам келип атат, баарыңарга чоң рахмат. Балдарыбыздын бут кийимдүү болуп калдык, одеялдуу болуп калдык. Буну да биз жакшы ниет менен камдуу болуп калсак, ошол жака колдонобуз деп алып коеюн деп атырбыз. Ага чоң колдоно бериңиздер. Кыздарым да айтып атпайбы, апа жаңы тамга киргенде колдонойлучу, ага чейин коюп коелу деп. Дагы мына ушундай продукт менен жана эт менен жардамдар келип жатат. Дагы бир кайрымдуу жараныбыз 2 кызга ушундай сонун кышкы сапожкаларды алып келиптир. Бардыгы тең жапжаңы, терең ыраазычылык билдиребиз. Биз акча толук чогуу элек деле жакшы ниеттерди коюп, участактарды караштырып атабыз. Ол жерден 1-2 участок чыкты. Сюда көрөбүз. Мына бул жерден участок карадык. Прям мечиттин жанында экен, трасса. Вот ушул жерден. Бул жакта уже үйлөр бар, адамдар жашайт экен, соседтер бар. Ушул участок экен. Неге тынбайт